эл аралык Коомдук Айтматов Академиясынын ардактуу академик наамы тапшырылды. Тактап айтканда, Кыргызстан менен дүйнө ортосуна руханий көпүрө түзгөн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүн утурлай эл аралык Коомдук Айтматов Академиясынын ардактуу академик наамын тапшыруу жана академиянын жаңы мүчөлөрүн кабыл алуу салтанаты өттү. Профессор Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Бөрбаев Алтай Асылханович эл аралык Айтматов Академиясынын ардактуу академиги болуп сайланды. Аталган наам сыйлыктар жобонун талабына ылайык жазуучунун чыгармаларын пропагандалап, илим, билим жана маданият тармагында келечектин лидерлерин тарбиялап, өлкөнүн өнүгүшүнө салымы зор инсандарга, ишмерлерге берилди. Айтматовго зор кызмат аткарган, илим билимге тарбияга калыптандырууда чоң роль ойногон, Айтматовду пропагандалаган окумуштууларга берип атабыз да. Токтогул Сатылганов атындагы мектептин окуучуларын биз Айтматов клубуна кабыл алып атабыз. Анткени алар Айтматовдун чыгармалары боюнча бир топ спектакльдердин үзүндү кылып, өздөрү окуучуларга көрсөтүп, конкурстардан жеңип келатат да. Сыйлык ээлеринин катарында академик Бөрбаев Алтай Асылханович баш болгон физика математика илимдеринин доктору Мустафа Кидибаев менен ветеринария илимдеринин доктору профессор Асанкадыр Жунушев бар. Бул мен үчүн чоң сыймык. Себеби кыргыз эл эмес, постсоветтик мамлекеттин элдери элемес, бүт дүйнө суктанган, сыймыктанган адамдын атындагы сыйлыкты анын академиясынын академиги болуу мен үчүн абдан кымбат. Бул чоң наам дагы ушу кыргыз адабиятын, маданиятын даңктоого кошо турган салымдарды ойлонууга шарт түзүп жатат. Салтанаттуу аземдин алкагында Айтматовдун чыгармаларынан түзүлгөн спектакльде Умтул балдар театрынын жааматы номер 69 гимназиянын салттуу аспаптар ансамблі өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Ар бир бала таланттуу. Талантын ачуу көпчүлүгүнүн көмүскө да кала берет. Бактысы эгерде ошол уктап же болбосо көрүнбөгөн талантын ачкан адамга жолугалуу, ал мугалим болобу же болбосо бир тармактагы бир адис болобу, ошол нерсе эң маанилүү бала үчүн. Алар Данияр мен Жамил экенин дароо тааныдым. Жамиля! Жамиля! деп күчүмдүн баарын чайкырдым. Жамиля! дедим мен. Белгилей кетсек, аталган эл аралык Айтматов Академиясы 1995 жылы түптөлгөн. Академия илим жана адабият, маданият искусство чеберлеринин өз ыктыяры менен бириккен коомдук уюм болуп саналат. Аке, турналар. Караңызчы. Ажеке, бул деген жакшылыктын нышаны.